Саламатсыңарбы балдар? Азаматтар бар, өз отырабыз. Кайларыңыз жакшы? Азаматтар, анда дагы маанайыңызды көтөрүү үчүн силерге кезектеги видеону бул видеону баарыбыз карайбыз. Чогуу бул видеодон эмне байкадык, эмнени түшүндүк баарыбыз айтып беребиз. Biz bolsa zaman okusap söyle hareketlenip ошого умтулушубуз керек экен да. Biz бардыгын жумуш кылып, бардыгын аракеттенип ошого жетсек, ошондо баарына жете алат экенбиз. Эң туура, азаматсыздар, бул видео менен мен эмнени айткым келди? Биз ар дайым биздин жашообузда дос колдуктарга көңүл бурбастан, ар дайым ашыкча нерселерден арылып, биз ар дайым алдыга максат кое билишибиз керек экен. Биз ушул спиннер аркылуу групп топторго бөлүнүп алсак, биринчи топтон келип. Балдар, адатта биз сабагыбызды эмне менен баштачу элек? Логикалык суроодон. Анда логикалык суроого карайбыз. Так, бул жерде 3 алма, 2 банан, кокос жана алма турат. Бул жерде суроо белгинин ордунда кайсы сан болушу мүмкүн? 16 силерге 16 эң туура айттыңар, азаматтар. Бул жерде демек 16 саны бар экен. Кайсы темаларды өткөнбүз? Жөнөкөй бөлчөктөр. Азаматтар, анда биз жөнөкөй бөлчөктөрдү морфол тиркемеси аркылуу таап алабыз. Ким чыгат, ким кетти телевизордо. Так, кел. Анвар, кел, андан кийинкисине. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы бөлүмдөрү бир-бир болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү экен. Биз бөлчөктөр эмне экендигин окуп үйрөндүк. Демек биз бөлчөктөр менен амалдарды аткарат экенбиз. Бөлүмдөрү бир-бир болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү үчүн биз бул формула аркылуу чыгарып алабыз. С Адан С кошулган Б'дан С бул барабар А плюс Б. Балдар, бүгүнкү сабактын числосун жана теманы эфтерибизге жазабыз. Баарыбыз жазып чыкпаш. Так, эми бул жерге бул сүрөткө көңүл бурабыз. Бул жерде 8-тен 8 бөлүк бул эмне болуп турат? 1/4 болуп турат, балдар, көрдүңөрбү? Демек 1/4 биз бул жактарга бөлүктөргө бөлүп койбойбуз. Бул 8-тен 3 бөлүгү, бул 8-тен 5 бөлүгү. Эми айтпакчы, бул жерде 1/4тон 8-тен 5 бөлүгүн айзерек жеп салды, бул жакта канча бөлүгү калат? 8-тен 5 бөлүгү. 8-тен 5 бөлүгү. 8-тен 5 бөлүгү калат. Демек, Самира канча бөлүгүн жепти? Самира 8-тен 3 бөлүгүн жептир. Айзерем 8-тен 5 бөлүгүн жептир. Натыйжада бизде экөөсүнүн тең баарын бириктирсек канча бөлчөк келип чыгат? 8 бөлчөгү келип чыгат, азаматтар. Чарчадыңарбы? Келгиле, анда бир аз эс алып алалы. Кантип кошуу жана кантип кемитүүнү практика жүзүндө үйрөнөлү. Бул жерде 17-ден 2 конфет бар. 17-ден 3 конфетти алып келип кошуп койдук. 3 конфетти кошуп койдук. Эми биз жалпы кантип чыгарыш үчүн бул бөлүмүндөгү сан бул
kança konfet бар ekendigini bizge düşündürüyor değil mi? Bunu biliyorsak. Demek 2 konfetke 3'te koşsak bu 17'den 5 konfet. Demek bizden bardıq konfetlerimiz 17'den 5 konfet bolup kaldı. Yani uşul 17'den 17 konfetibizden biz 5 ösün Айдемеге бердик, 5 конфет Айдемеге бердик. Bizde bu жақта тарелкабызда канча конфет калат. Ошону эсептеп чыгыш үчүн биз эмнеге жазабыз? 17-ден 17 деп жазабыз. Анткени 17-ден 17 деген сөз бул бизде бир бүтүн тарелкадагы бардык конфетти билдирет. Демек 17-ден 17-ден 5 деген билсек, бул бөлүмү бирдей болгон үчүн бөлүмүн бирөөсүн жазабыз. 17-ден 12 конфет болот экен. Demek bardıq tema түшүнүктүү болдубу? Анда башыктоо үчүн көйгөйлөргө мен силерге мындай карточкаларды берем. Практикалык ишке 2 мүнөт берем. Бул жактан силерге таймер чыгып турат. Kaçan signal ışıklandı. Taşmanı toxtatamiz. 1 minut vaqt жетишти болот. Анда вaqtimiz ketdi. Мондай картошка таратып бергенде, эми 3 топтон бат-баттан келип, бул жакка мындай түрдө чаптайбыз, андан кийин мен текшерем. Кана Бул жерде текшерип, топторду баалайбыз. Так, бул биринчи топтун эсептери, демек баардыгы туура болуптур. Силерге 1 упай. Биринчи топ. Азаматсыңар. Так, экинчи топтун эсептерин карайбыз. Бул жерде экөөсү туура эмес болуп калыптыр. Демек силерге балл жок. Үчүнчү топтун эсептери силердикке баары туура экен. Демек силерге дагы 1 балл. Доскада биз симулятор аркылуу бөлчөктөрдүн барабар экендигин текшерип алабыз. Биринчи партадан ким чыгар? Биринчи партадан кел, аңгар кел. Бат-баттаны убактыбыздагы эсептелет. Так, текшеребиз. Азаматсың, туура. Мен балыңды алып кел. Бирден туура чыгарып чыгат, бирден балга кел. Экинчи партадан сиз кел. Boyunca puzzle'larını vereyim. Size bari çoğultup kuraştırıp çıkartmaları. Bu birinci parta silerge puzzle. Bu ikinci parta silerge puzzle'lar. Kuraştırıp çıkarsa. Tabii üçüncü parta silerge puzzle'lar. Az kaldı. Bat-battan işteydiyse 18 sekund vaktimiz kaldı. Балга балайлы топторубузду 1, 2, 3 демек силерде 3 балл экен. Биринчи топтун баллы 3 балл, экинчи топто силерде дагы 3 балл болуп калыптыр. Келгиле анда биз эки топтого кошумча тапшырма берип, жеңүүчү кайсы парта экенин аныктап алайлы. Так, силерге анда бир алмаларды берем. Бул алмаларды силер доскада турган картага чаптап чыгасыңар. Бул жерде биринчи топтун картасы 1, 2, 3, 4, 5 упай алышты.
Экинчи топ 3 упай алышты. Анда биздин жеңүүчү топ, биринчи топ жеңүүчү деп Анда биз Бортбол тиркемеси аркылуу өтүмөлөрдү жыйынтыктап кайталап алайлы. 8-тен 6 кемитилген 8-тен 3, 8-тен 5 бул лабиринт аркылуу кайталайбыз. Ким чыгат? Келгиле балдар. Ким чыгат? Кел. Так, ким кайталап коёт? Кел айта. Так, балдар, анда биздин жалпы баалоо, топторубузду баалоо. Биринчи топ 4 упай алып биринчи орунга ээ болду. Азаматтар баары экинчи топ силер 3 балык алып, үчүнчү топ силердин балыңар 2 балык болгондуктан 3-чү орунга ээ болдуңар. Катышкан окуучулар Самира, Аманат, Раяна, Азаматсыңар. Молодец, Эридиана дагы аябай жакшы аракет кылды. Бул топтон болсо Айдеми, Айелита молодец, Анбар, Айзирек, Азамат эң жакшы катыштыңар. 5 деген баа коюп берем. Так, бул топтон Күмүшай, Азамат, Аманат, Азамат, Эмир молодец, баары чогуу жакшы чыгарды. Тапшырмага китеңердин 136 бетинде 527 көлүгүнү аткарып, эртеңерге